Масалиев Мадумаровду боштондукка чыгарууну талап кылды. 3-апрелдеги Жогорку кеңештин жыйынында Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Исхак Масалиев Адахан Мадумаровду боштондукка чыгарууну талап кылды. Ал ошондой эле парламенттин күчү жоголуп баратканын айтып, акыркы убакта депутаттар мандатын катары менен тапшырганына сын айтты. Бирок акыркы учурда биз жоготуп атабыз көп нерсени. Бир жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде 10га жакын депутат мандатын ар кандай себепке байланыштуу тапшырып кетишти. Бир экөө дагы подходду. Мына жакын арадагы бошойт. Мен 5 жыл депутат болуп шайланганмын. Элим ишеним көрсөтүп, ушул даражага жетип, мен миң мертебе ыраазымын элиме. Мындай болгон эмес. Жаз десе чуркап барып жазып кетип калдым. Эл ишеним көрсөткөндөн кийин аягына чейин иштеш керек. Таза иштеп, аракет жасаш керек да. Айтылган уадаларын аткарыш керек. Сөзсүз эле оппозиция болбой. Балким позиция болуп туруп, ошол мектептерде башка нерсеге маселе көтөргөнгө ушул жерде милдеттүү. Анан коркуп эле мен бирден болсо мени камап коет деп коркуп, андай депутаттыкка барбаш керек болчу. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлоп атам, бул биздин өзүбүздүн күчүбүздүн жоготуу деген көрсөткүчү. Жогорку кеңеш андай болбош керек эле. Бул жерде жетекчилеринде бир тийиштүү сөз бар да. Бул бир гана төрага жана орун басарлар эмес. Фракциянын лидерлеринде мындай жетишпестиги бар. Чогуу сүйлөшкүлө. Орусча айтканда переформатирование всегда возможно. Оно даст положительный результат. Бирок бул жерде карама-каршылык президентке же өкмөткө деген маанинде айтылган жок. Биз жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн көтөрүш үчүн биз ушул жерде өзүбүздүн күчүбүздү бириктиришибиз керек деген маанинде айтып атам мен. Бул жерде жаман ой жок. Биздин кесиптешибиз Бүтүн Кыргызстан фракциянын жетекчиси, көрүнүктүү кыргыз саясатчы, белгилүү мамлекеттик ишмер Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жөнүндө 28 март күнү Сатарбек уулу Мирбек аттуу сот кылмыш ишин карап өзүнүн өкүмүн чыгарды. Эки кылмыш боюнча Адахан Мадумаров күнөөлүү деп табып, бирок мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу жазасыны койгон эмес. Ушундай чечим болот юриспруденцияда. Ушул жерде биз башынан айтканбыз. Мөөнөтү өтүп кеткен кылмыш болгон күндө деле кыскартыш керек болчу, козгош керек болчу кылмыш ишти. Ал эми тарыхта, юриспруденцияда сот практикасында биринчи жолу болуп атат. Күнөөлүү, бирок жаза колдонбойбуз деген. Андай болбойт. Бул эч кандай юридический илимге туш келбейт да. Бирок чечим кабыл алыптыр. Аз болгонсу Кылмыш процессуалдык кодексте 359-беренесинде так жазылган. Ушундай мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу иши кыскарып жаза колдонбосо, эркиндикке чыгыш керек деп жазылып турат. Чыгыш керек. Бирок сот айтып атат, күчүнө кирмейинче чыкпайт. Ал жерде мыйзамда күчүнө киргенге чейин же кире электе деген жазылбайт. Бошотуш керек. 6 ай камакта отургузуп камакта, анан аягында жаза колдонбойбуз деген бул кандай сөз? Бир ай эмне берет экен? Же Мадумаров чыгып туруп эркиндик эртең элди дүрбөлөң кылып көтөрүп, мени бошоткула деп чыкмак беле. 60-ка жакын киши мындайга барбайт го менимче. Кичине акыл эсмен болуш керек. Анан ошол сот орозо кармайт имиш. Кандай орозо болот экен мен билбейм. Ушул мыйзамды так жазылган, кара менен акка жазылган мыйзамды сот окуган эмес, аткарган эмес. Демек бул сыйлабагандык, бийликти сыйлабагандык, мыйзамды сыйлабагандыгы. Урматтуу кесиптештер, көпчүлүгүбүз ушул жерде отургандар юридикалык бөлүмгө тиешебиз бар. Билимге, дипломдорубуз бар, тажрыйбабыз бар. Мыйзам бузулду, башынан эле бузулган. Түшүнүп турабыз баарына. Көпчүлүк ушул жерде жазгандар 75 депутат кол коюп, жанагы камактан чыгарылсын деген кайрылган сотко. Чыгара бер, соттой бер каалаганда. Бирок чыгарып койчу деп. Кардиостимулятору турат деп кайрылбадык беле? Сот арыңды тоготкон жок. Көңүлгө да алган жок. Бул өтө мындай өкүнүчтүү нерсе. Экинчи кылмыш ишти уксаңар такыр акылга, эч кандай акылга туура келбейт да. 9 жыл мурда бир киши акча бериптир ушул партияга. Андан кийин мен депутат болмокмун. Депутаттыкка партия өткөн эмес. Ал киши каза болду, өтүп кетти наркы дүйнөгө. Дагы бирөө келип туруп, ал акча меники болчу эле, мына ксерокопия бар деп, ошол ксерокопия менен кылмыш иш козгоп, күнөөлүү деп таап атат. Бул эмне деген сөз? Муну айтпасак болбойт. Мен эгерде Мадумаровду ошол 2009 жылдагы протоколго күнөөлүү деп тапсак, анда ошол жерди Тажикстанга кайтарышыбыз керек. Ушунчалык тупой болобузбу биз? Себеби карта боюнча сотто да далилденип берди. Ал жер Тажикстанга таанымал жер.
анан президенттин тапшырмасын аткарган. Эми калыстуу үчүн айтыш керек, биз берген жана ал милдетинен ашык чыккан деген беренеге айландырды. Чыккынчылык жок. Сот ушинтип тапты. Эми урматтуу, мындай деп айтатырмын. Мен пикирим, соттор тергөө эчеге эле Адахан Мадумаровдун үстүндөгү козголгон иштерди кыскартмак. Бирок алдын ала президент жана жогорку даражада иштеген кызматкерлер айтып койгон. Бул чыккынчы, бул кылмышкер деп. Алдын ала өкүм чыгарып койгон. Анан, конечно, сот коркот да. Коркот да, кокустан мага сөз тиет депчи. Көзүнө карасаң, көзү акыл эстүү. Кылган ишини карасаң, акыл каякта. Ошондуктан, урматтуу Нурлан Тургунбекович, сиз макамыңыз боюнча, кызмат ордуңуз боюнча, Кыргызстанда эң жогорку даражадагы кызматкердин бирисиз. Мен сурап атарым сизден, мүмкүнчүлүк колуңуздан келген аракеттерди толук жумшап, кесиптешибиз Адахан Мадумаровдун тагдыры адилеттүү жол менен чечилгенге салым кошсоңуз, бул тарыхта калат, бул чындык үчүн күрөш болот. Мен сиздерден суранамын. Бул эч кимди милдет кыла албайт, бирок суранам.